Men azыр мен сурап атам Аллахтан. Аллахым, мен кайсы жерден жаңылдым? Кайсы жерден мен жаңылдым? Депчи. Истихфар айтып, 1000 жолу астагфирланы айтып, Аллахтан биринчи истихфарды бүтүрүп анан кийин сураныш керек да, достор. Алхамдулилlah айтыш керек. Аллаху акбар. Ла хавля ва ла куввата илля билlah. Ла илаха иллаллах деп истихфарлар айтып, Аллахтан сураныш керек. Анан айтыш керек, Раббим, кайсы жерден мен жаңылдым? Жаңылган үчүн мага ушул мага ушул күндү мага берип атасың. Кайсы жерден жаңылдың? Мен ошону кеме кылайын депчи. Ошентип биринчи Аллахтан сураш керек. Анан сразу эле сурансаң болбойт, достор. Күнөөлөрүм мен аябай күнөөлөрүм көп, достор. Аябай күнөөлөрүм көп мен. Ошо күнөөлөрүмдү Аллахым биринчи кечирсин. Анан мен ичимде мисалы кечире албай турган кек сактаган ичимде мен ичимде кек сакталган эмелер бар. Кичинекей кезимде тагаларыма, тайкелериме, тайенелериме мен ичимде кек сактаган капы болуп калгам. Анан тарынып, ошолордун баарын ачыкка чыгарып, аларга барып жүзүнө айтып, аларга ыраазычылыгын алып, албайынча биякта эч нерсе өзгөрбөйт. Ошол бойдон туруп бардыгын өзгөртүш керек. Анын үчүн мага убакыт керек, достор. Сразу эле болуп калбайт бардык нерсе. Ошонун баарын чыгарыш керек. Ал эмне деген ичимдеги бардык нерселер жакшы болсо, бардыгы жайында болсо, анда Аллах таала мага давно эле үй берип койгон да, үй берип коет болчу. Бир жерден кемчилик кылганмын, ошон үчүн ушундай болуп атат. Намазым 5 убак бутка тургузушум керек. Мен азыр тургуза элекмин. Азыр эми үйрөнүп атам. Эми кандай жумушта иштейсиң деп эле кое тургулачы. Кыштан чыгып алайын, балдарым кичине чоңоюп калат. Анан балам менен бир жумушту кыла беребиз, тыпылдап алып. Аз балдарым кичинекей мен дие. Эмчекте балам бар. Үйдөн жумушу үйдө. Эртең мектепке апарам, бирөөсүн садикке апарам, кайра алып келем, кайра апарам, кайра алып келем. Муну мен уруп атат дейт, ага барып урушам. Эмне уруп атасың буну, эмне урушуп атасың буну? Эми ушу мен балама калдыңбы, мен балам асмасын бар багышы. Башка байдын балдарын уруша албайт да, Башка байдын балдары окуйт менин мектепте. Ошонун балдарынан тийишпейт, мен балам эле тийише берет да, Жиним ачыланып мен барам да анан кийин астагфирулла. Я хавля ва ла куввата илля билlah. Аллахым, өзүң сакта деп анан кийин мектепке жетейин дегенде жиним таркап калат. Анан кирем эжеке, ошондо урушуп кетиштир. Эми жаш бала да кичине карап коюңса, майла карап коем сиңдим дейт. Анан кайра келе берем, дагы урушат, кайра бара берем. Булар уруша береткен. Өткөндө кыргыз тил китебин алып бергенмин. Кыргыз китебин 210 сомго алып бергенмин. Ал жоголуп кетти. Анан майличем бири-бирисин адашып кетип калгандыр. Группага жаздым, кыргыз тил китеби адашып кетип калгандыр, берип койгула десем, жок, бербей коюшту. Анан майли дедим, анан кичине акча чогулттум. Барып кыргыз тил китебин алып бердим, 260 сом болуп кетти. Сентябрда 210 сом болчу. Анан кайра алып келип дагы бердим колуна. Таксиге звонок атам. Мен жананчы. Жана саат 6-7-лерде өйлө шоколад жегим келбеди. Альпен Голд деген Альпен Голдтун аппак шоколады болот. Ошону өйлө жегим келбеди. Мен деле деген тиги таттуу матлар алып келип тияка складка бекитип култап коюшум керек болуп атат. Алып келип мияка күрүчтү салып култап койбосом, жаман мындай жегим келгенде секин ачып жейсин, калбайт, эчтеке калбайт. Тияка коюп коесуң, апам жесин дебейт да булар. Алуу эле булар билбей жеп алышат да. Тияка бекитип коюш керек болуп атат, кичине алып келип күрүч салып коюп коюш керек.